Байкушум, жакшы күн көрбөдүң го сенчи. Мынакей, колдоруңду көрөң карабайсың. Керуен шаарынын Актоо айылынын 25 жаштагы тургуну 3 баланын энеси Айчүрөк Өмүралиеванын өлүмү боюнча милиция тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүп жатат. 10-июль күнү кечинде маркумдун сөөгүн күйөөсү жана кайын журту Аксай райондук ооруканасына алып келишкен. Алар келинин жакындарына Айчүрөк үйдөгү жылытуучу батареяга жоолук байлап муунуп каза болгонун айтышкан. Өмүралиеванын энеси жана бир туугандары анын өз өмүрүнө кол салышына ишенишпейт. Айчүрөк балдары үчүн жашайт болчу дейт энеси. Билими бар эле ал. Ал жин боюнча ham билет эле жакшы. Ал өлө турган эмес эле, ал мага окутам деген кыялдарым бар эле. Окутам дедим эле. Ал мынтип өлүп калган. Себеби андан мурун 1 сааттын убакыттын ичинде болуп атыр да, кызым 1 сааттын ичинде эле болуп атыр ал окуя. Андан мурун сүйлөшсөм, апа деди, мени инибалт деп айтты деди. Эми ойлонуп отурум апа. Инибалт деди мени деди. Чалдым. Чалсам 2 жолу өчүрүп койду. Болгон эген жанымда отурун деди. Көрсө, ал ошого чейин, мисалы мен сүйлөшөмбү, ака сүйлөшкөндө, ошонун жанына отуруп укчу экен да. Анан айтат эле кызым, апа мен 2 же жөтөлгөндө токтотуп коюң. Булар кайнен эже деле, күйөөлөрдү бүт кайнежелери ушундай экен да. Маркумдун агасы Акылбек Өмүралиевдин айтымында, карындашынын сөөгүнө кароо жүргүзгөндө мойнунда кандайдыр бир жаракаттар же жоолуктун изи болгон эмес. Анткен менен бети башында, бир кулагында, денесинде, буттарында көк алатактар бар болуп чыкканын белгиледи. Азынган жөнүндө эч кандай элемент жок мойнунда. Булар деген просто үйүндө уруп өлтүрүп койгон. Анан больницага алып келгенден баштап ошол сөз болуп атат да. Эмне болду дегенде асым өлүп алды деген сөз болуп атат. Тергөөчү айтып атат. Белинен ылдый жарым тарабы иштебей, батарейкага асынып алды деп атат. Хорошо. Батарейканын кайсы жерине асылды десе, үстү жагында турбага асынды деп атат. Үстү жагында асыныптыр. Анда вообще изи калыш керек болчу, биринчиден. Экинчиден, сен өзүң айтып атасың, что жарымынан белинен ылдый иштебей, асынып алып атат деп. Ал жака кантип жетти 2,5 метрге? Бул суроо жаратат. Ал жакта баягы көзүнүн үстүндө болгон эмелерди, гематомдорду, эми ошол жактан алып атканда колубуздан түшүп кетип батарейкага тийди дейт. 2,5 метрден түшүп кеткен нерсе, ал жери батарейка темирди эми айырып кетмек да. Бул жерде кайын журту тарабынан тергөөчүнүн дагы иш аракеттери болгон. Баягы кылмыш ишин жаап жашыруу максатында ошол жерден баягы скорыйды жалдашкан булар. Тергөөчү реанимациядан көрүп кеткенден кийин күйөө бала менен акеже экөө алып чыгып скорыйга салган машинага. Машинага салып айдап жөнөйүн дегенде ошо апам тозуп калган скорыйды. Апам тозуп калып, ызы чуу чыгарганда анан келген кайра силейдеп келип анан айткан, мен жана көрүп кеткем муну, дене башы, дене жаракаты жок болчу, денелери таза, жөн эле асынып өлүп алыптыр кызыңыз деген. Койгонго аракет кылышкан. Леж ошо больницадан алып кеткенге аракет кылган, үйгө алып барып өлүктү тезирээк жерге бергенге аракет кылган. Мен байланышкандан кийин мен буларга айттым, өлүккө эч кандай эч жерине эч ким тийбесин. Мен барам, мен присутствие менен вскрытие кылдырам дегем. Мен 11 күнү күндүз саат 10 чамаларда келдим. Келип мен башынан баштап аягына чейин өзүм видеого тарттым, сүрөткө тарттым, бар жогун далилдеп, чтобы эртең менде далил болуш үчүн. Айчүрөктүн агасы карындашы 2022 жылдан бери эле күйөөсүнөн зомбулук көрүп келген дейт. 2026 жылдын башында маркум милицияга арыз менен кайрылганда кайын журту ортого түшүп тосмо арыз жазып бергенге аргасыз болгонун кошумчалады. Кыйнап, уруп, коркуп, даже кайненесин телефондо звонок келсе бул калтырап, карындашым ушунчалык бир жүрөгүнүн ичине алып койгон бунучу. Себеби мага жазган 2022 жылы жазган, мага жазган перепискалары бар менде. Карындашыңыз буга чейин мындай арыз менен кайрылган эмес беле? Үй-бүлөлүк зомбулукта? Кайрылган. 2026 жыл, ушул жылдын февраль айында бул травма менен больницага түшүп калган. Тиги кайната, кайнагазы түнкү саат 1:30 апамдын алдына барышкан. Түшүнбөстүк болуп калды, кечирип койгула деп өтө баягындай барышкан. Карындашыма тосмо арыз алышкан. Алгандан кийин карындашымды жөнөтпөй үйдө алып отурганбыз. Болбой эле алып кеткен да. Себеби күйөө баланын атында бир фура болгон. Анан эртеси эле күнү булар оформленияга барган.
фураны кайнагасынын атына өткөрүшкөн. Өткөргөндөн ошо оформленияден чыгып туруп эле бар каяка кетсең аяка кете бер деп койгон. Анан бул кайра тосмасы бергенден кийин ал иш дальше кетпей калган да. Анан ошо үйүнө алып барган. Баягы 60-70% болуп аткан баягы зомбулук 90%ке көтөрүлгөн да. Ажыраш деп айтып, мен Бишкекте жашайм өзүм. Бишкекке үйгө да алып кетип калып жүрдүм. Аяктан жибербей да коюп жүрдүм. 5 ай, эң узагы 6 ай, эң азы дегенде ошо 2 ай, 3 ай болуп атты. Баары эзине чыккандан кийин эле мен балдарым бар да, балдарым үчүн жашашым керек да деп эле мага макул дейт. Мен айрыкча ошо жолдо жүрөм да, за граница жүрөм, фура айдайм өзүм да, чоң машина айдайм. Мен үйдөн чыгып рейске кеткенде эле эри алдап эле сүйлөшүп келе берет да. Ушинтип келе берип атты да. Айчүрөктүн кайненеси менен байланышканыбызда окуя боюнча суроолорго экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин жооп беребиз деп билдирди. Биз эми тергөөгө жооп бергенбиз да. Тергөөгө жооп берип, кол кое турган жерлерине кол коюп, эми азырынча эч кимге неме кылбай эле турайлыкчы тынчыраак. Экспертиза чыксын, анан өз байланышып, анан полный анан так маалыматтар бардык чындыктарды анан айтып, биз да ошо сүйлөйбүз, азаттык ошо силерге айтып беребиз. Жалал Абад облустук милициясынан медиа хабка Айчүрөк Өмүралиеванын өлүмү Аксы Риевдин маалыматтар электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатканын билдиришти. Окуянын бардык жагдайларын аныктоо максатында тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалып, экспертизанын жыйынтыгы менен мыйзам чегинде укуктук баа берилет. Экспертизанын жыйынтыгы чыккандан соң медиа хаб бул темага сөз түрдө кайра кайрылат. Бул берүүнү мен Элвира Султанмурат кызы алып бардым. Окуя боюнча комментарий жазып, видеону бөлүшүңүз.